Саламатсыздарбы? Урматтуу кесиптештер, урматтуу достор, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз сиздер үчүн кезектеги сабагыбызды тартуулайбыз, сунуштайбыз. Эгерде сиз биздин баракчада алгачкы жолу болуп жаткан болсоңуз, анда биздин баракчага катталып, коңгуроочуну баса кетсеңиз болот. Бул сиз үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк дегенибиз биздин баракчадан жарыяланып жаткан, сиздер үчүн даярдалып жаткан сабактарыбызды эң алгачкылардан болуп көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мындан сырткары бизге болгон сунуш, пикирлер жана суроолор боюнча түрдүү социалдык тармактардагы төмөнкү даректер аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Аты жөнүм Илгиз Шамырзаев, кыргыз тили жана адабияты мугалими. Урматтуу окуучулар, сабагыбыздын башталышында сиздерге эки арканды көрсөтүп жатам. Демек, логиканы иштетип көрөбүз. Бүгүнкү темабыз эмне болушу мүмкүн? Бул суроого жооп берүү үчүн алгач аркандын кызматтарын атайбыз. Аркан көп учурда эмне үчүн керек? Кандайдыр бир нерсени байлоо, чырмоо, таңуу максатында керектелет. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыз 7 класстардын 7 сабагы, 4 чейрек кыргыз тили сабагы. Эгерде бүгүн кайсыл теманын үстүндө сөз кылабыз деп жаткан болсоңуздар, бүгүнкү темабыз биздин байламталар деп аталат. Биз жогорудагы сабактарда кызматчы сөздөр, алардын бутактары, тагыраак айтканда байламталар, бөлүкчүлөр, жандоочтор жана модаль сөздөр жөнүндө сөз кылганбыз. Эми бүгүнкү сабакта биз ошол бутактардын бири болгон байламталарга токтолобуз жана ал жөнүндө толугураак маалымат бергенге аракет жасайбыз. Байламталар. Байламталар өз алдынча турганда лексикалык бир маанини билдире албаган, сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу кызматын аткарган кызматчы сөздөрдүн бир түрү. Байламталар түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Мисалы, бул учурда Нургазы менен Момунчал да келип калышты. Биринчи сүйлөмдөгү байламта менен. Бул байламтанын кызматы сүйлөм ичиндеги Нургазы жана Момунчал, мына ушул эки каарманды бири-бири менен байланыштырып турат. Түзүлүшү боюнча жөнөкөй байламта, ал анткени бир гана сөздүн тургандыгы үчүн. Ал эми экинчи сүйлөмгө маани бериңиздер. Мен ал китепти сатып алгым келди. Бирок капчыгымдагы каражат жетпей калды. Бул сүйлөмдөгү байламта бирок деген байламта. Маани бергениңиздердей биздин сүйлөм татаал сүйлөм. Андыктан бирок деген байламта дал ушул татаал сүйлөм ичиндеги эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бири менен байланыштыруу кызматын аткарууда. Үчүнчү сүйлөмгө маани бериңиз. Келечек билимдүү жаштардын колунда. Ошон үчүн жакшы окушубуз керек. Түзүлүшү боюнча бул сүйлөм дагы татаал. Ал эми дал ушул эки жөнөкөй сүйлөмдү бириктирип турган биздин байламта ошон үчүн. Бул байламта түзүлүшү боюнча татаал, ал анткени эки бөлүктөн турат. Урматтуу окуучулар, учурдан пайдаланып сиздерге жөнөкөй жана татаал байламта жөнүндө айта кетейин. Албетте муну сиздер билесиздер, бирок ашыкча маалымат сиздерге зыян эмес. Кайталап койгон пайдалуу эле болбосо, анын эч кандай зыяны жок. Жөнөкөй байламталар булар бир гана сөздөн турат. Мисалы, да, дагы, менен, жана, эми, ары, бери, анткени, себеби, же, эгерде болбосо. Ал эми татаал байламталар эки же андан ашык сөздөрдөн турат. Антсе да, анткени менен, же болбосо, ошон үчүн, ошол себептүү, ошондой болсо да, ошондой болгону менен.
Урматтуу окуучулар, сиздердин алдыңыздарда 4 сүйлөм турат. А бирок дал ушул сүйлөмдөрдүн ичинде белгилүү бир аралыктар көп чекит аркылуу калтырылып кеткен. Биз дал ушул көп чекиттердин ордуна тиешелүү болгон байламталарды коюшубуз абзел. Андыктан ар бир сүйлөмдүн маанисине карайбыз жана аларга керектүү болгон байламтаны таап коебуз. Биринчи сүйлөм. Команда берилгенде Акмат Жума өз окопторун көздөй жөнөштү. Бул жерге биз менен деген байламтаны койсок туура болот. Бул байламта түзүлүшү боюнча жөнөкөй сүйлөм ичинде Акмат менен Жуманы бири-бирине эки адамды байланыштыруу кызматын аткарды. Экинчи сүйлөм. Алтынай энесин көрдү, сүйүнүп кетти. Бул сүйлөмдө да деген байламта жетишпей жатат, тагыраагы да деген байламта керек. Алтынай энесин көрдү да сүйүнүп кетти. Үчүнчү сүйлөмгө маани беребиз. Алтынай ары жаш, акылдуу келин. Бул жерде сиздерден кечирим сурап кетүүчү бир жагдай бар. Сүйүнүп жана акылдуу деген сөздөр чоң тамга менен кетип калган. Муну туура түшүнүүңүздөрдү кабыл алам, суранам. Алтынай ары жаш, ары акылдуу келин. Ошондо бизге бул жерде жөнөкөй байламта, анын ичинде ары деген байламта керек болууда. Төртүнчү сүйлөмгө маани беребиз. Ал элбек, акыл эстүү жигит. Маани бергениңиздердей, бул жерде жана деген жөнөкөй байламта керек болууда. Ал элбек, жана акыл эстүү жигит. Эгерде байламталардын аткарган кызматын түшүнгөн болсоңуздар, алардын жөнөкөй жана татаал түрүн билип, туюп алган болсоңуздар, анда эң сонун. Урматтуу окуучулар, силер үчүн үй тапшырма. Ар бир эле адамдын жаш мезгилиндеги чогуу ойноп, чогуу өскөн досу болот. Андыктан менин сиздерге берүүчү тапшырмам төмөндөгүчө. Өзүңүздөрдүн жаш мезгилиңиздердеги досуңуздарды эстейсиздер. Алар жөнүндө менин досум деген аталышта кыскача эссе жазасыздар. А бирок сиз жазып жаткан эссенин ичинде байламталардын бир канча түрлөрү колдонулсун. Анын ичинде жөнөкөй байламталар, татаал байламталар, албетте сүйлөмдөрдүн курулуу эрежелерине ылайык маанисине карата өз ордунда колдонулса абзел. Өзүңөрдүн жазган эссеңерде электрондук түрдө же болбосо сүрөткө тартуу аркылуу кыргыз тили жана адабияты мугалимиңиздерге жөнөтүңүздөр. Ушуну менен биздин бүгүнкү онлайн сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки жакшы сабактардан жолукканча баарыңыздар, жалпыңыздар сак, саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Илгиз Шамырзаев болдум. Менин каналыма катталууну унутпаңыздар. Сиздер үчүн жакшы темалар буюрса баары алдыда. Аман болуңуздар.